Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Demek iki nerse aytабыз inşallah. İki hadiske көңіл бурабыз. Kıska nuska maşallah. Demek leyse şeyin ekram alallahi mined dua. Demek Ravaha Tirmizi eкен. Айтып аткен Алланың алдында дейді, дуадан өткен дағы бағалы болған амал жоқ дептір. Дуадан өткен. Эми дуа десе biz айтабыз субханалла чакыруу, дават кылуу, дуа берүү, тилөө, этра мааниси көп экен. Бирок дейин деген мына карагыла. Эмне үчүн Аллахтын алдында кээ Алла десе, Аллах деп кээ бар, кээ мындай илим жакшы түшүнбөгөн адамдар жана именно Аллах деп айтып атышат да. Бирок кыргызча биз Алла дейбиз туурабы? Ушуну түшүнүү керек. Алла деш керек да. Аллах деген ха деген тамга жумшак болот атпайбы? Ошон кыргыз тилинде ал жок, Аллах дей турган болсоң, такыр эле башка болуп калат. Ошол сени Алла деп эле айтып бергиле, макулбу? Алла Таала. Макулбу? Эми Кудайыбыздын алдында, биздин Аллах жаратуучубуз эгебиздин алдында кандай айтсак да болот туурабы? Эми дуадан өткөн баалуу нерсе жок деген эмне үчүн? Анткени бул дуа дейт. Сени менен менин, сиз менен биздин пенде экенибизди билгизет. Анткени биз муктажбыз. Бирок айтабыз, муктаждыгыбыз бир гана Аллахка дайыма. Анткени ал чечип берүүчү да туурабы? Демек, Алла Таала бекер айтпайт экен да, астажибу лакум. Мен силердин дейт да дуаңарды. Дуа кылгыла, мен дуаңарды кабыл. Мен дайыма айтам ошол жөнүндөчү. Кээ бирлери ошо дуа жөнүндө айтсам, мындай кемелеттейм, сурап элатам, канакей берген депчи. Мындай мисалы сиз машина айдап бараткан болсоңуз, машинеңизге эмне зарыл болот? Биринчи дөңгөлөк зарыл. Туурабы? Ben дөңгөлөк салгандан аккумулятор зарыл. Аккумулятор болгондон кийин бензин коюш керек туурабы? Эми баардык мына дөңгөлөгүң сонун, аккумуляторуң зың, машинең сонун 2024. Айдайын күлүшүп турат, от алып турат, бир айдаган болбойт саатчы. Эмне үчүн? Праваң жок. Туура? Праваң жок. Айдаган болбойт сен. Эми ошондой эле дуа кылганда дагы биз чар тарабыбызды карашыбыз керек. Биз кайсы нерсебиз туура эмес болуп атат. Мисалса бирөө зына кылып жүрөт, эмне үчүн мен байыбам, дуа кылып, я Алла байлык бер, бирок кыздарды көрсөтүп көзүм монда алаңдап калат, терим калат. Ал эмне болуп ал бай элбайт. Миллион жок, Алла десе деле кыйкыра берсечи. Туура эми мындай ырыскыда, кээде ырыскы жөнүндө сөз сүйлөгөндө адамга ырыскысы арам болсун, жолдон болсун, адал жолдон болсун берилет. Ал ушундай нерсе. Кээбирлер мисалы алса, кыргыз айтат го, бу жана мындай десем, бу баягы соода кылган ушу жактай ушу соода. Бу жагып бул иши болуп кетти туурабы? Ушинтип атат. Кээбирлер айтат, бу чиновник болгону болуп кетти, взятка алып атып байып кетти туурабы? Биз ошо мындай аңдабай эле ойлой беребиз да. Ойлойт экенбиз да бул мындай бул байып кетсе эле мисалы алса, кандай десем, значит, субхан боло берет экен депчи. Эмне үчүн мен дуа кылып атам, эмне үчүн тигиндей кылсам болбойт? Эмне үчүн мындай кылсам болбойт? Эмне үчүн мен дуа эле кылышым керек? Эмне үчүн адалдан болуш керек меники? Эмне себептен мен адалдан кылышым керек? Тиги деле болуп атпайбы? Туурабы? Демек ырыскыны ар кандай. Бирок дейин дегеним чыны момун үчүнчү дуа кылып, анан кичинекей аракет кылганда ар жагынан берилген таза нерседечи салыштырып болбойт дегенкине. Чын. Эгер бирөө жанында ду деп мындай эме жанында чоң машина өткөрүп турган болсо, бирок сен шу деп велосипед менен кетип баратсың. Болот ошол. Алланын алдындачы мына жана да айттым го, жашоо кыска депчи. Бул дүйнө ушундай кыска жашоо, бүгүнкү бар, бүгүн эмне болуп аткан болсочу, бул да жашоо. Бирок эртеңки белгисиз да, туурабы? Демек, сиз менен биз азыр эле ойлобой, эртеңкини көбүрөөк ойлошубуз керек. Анткени бүгүнкү жыргаганда эртең курап калат, бүгүнкү курап аткан эртең жыргап калат. Билбейсиң. Алланын алдында сенин кадырыңа чалып экен. Адал менен табылган $1 сом $1,000,000 арам менен табылганга караганда артыгыраак болот. Ушуну унутпаш керек. Анткени $1,000,000 ал жооп бериш керек болот. Эми ойлосоң, бир адалдан табылган акча менен, бир эле адалдан $1 сом табыла турган болсо, туура жол менен. Аллах Тааланын алдында анын кадыры канчалык? Биринчиден, сен үй бүлөңдү адал менен тарбия эметкен себебинен, баккан себебинен. Ошого бир мисал айтайынчы, ошону айтардын алдында. Ичкич. Ичет го?
бирок стройкада иштейт. Бирок ошонун балдарынан азыр аалымдар чыгып атканын көрүп атам да. Чын. Байкайсың ушуну. Же дыйкан. Бирок баягы кандай десем, мындай күнөө кылып жүрөт да. Бирок анын бир нерсеси тапкан акчасы адалдан болгон сенечи, Алла Таала ага ошол ичкичкечи жакшы баланы берип койду. Алым баланы берип койду, хафиз баланы берип койду. Илим болбосочу намаз окуй турган болуп койду дачы. Эми ошол адал эмгегин себебиненчи, жаман болсо да, бул дүйнө адамдардан көз карашта жаман болсо дагы, Алла Таала анын кадырын баласы менен көтөрүп салат экен да. Билбейт экенсиң. Бирок ошондой эле мезгилде ушунча бай, колунда укмуш өткөт, бирок балдар начар чыгып калып, субханалла. Ошол баланын колунда түшүп туруп, кор болуп аткандарды көрүп атпайсызбы туруп? Көрүп атасың ошону? Же көргөн жоксуңарбы? Бул күнүгө болот. Ар бир айылда, ар бир шаарда, ар бир көчөдө болот бул нерсе азырчы. Чын айтам. Ошон сен адалдын кадыры ушундай туугандар. Эгер кимде адал мененчи иш кыла турган болсо, ошол адалдыктын аркасында чоң береке бар. Мына ошондо анан дуа кабыл болот. Бардык жагын тууралага аракет кылыңыздар. Эгерде калп сүйлөп жүргөн болсо, калпты тыштасын, дуасы кабыл болбой аткан болсо. Зына кылып жүргөндөр зынасын токтотсун, дуасы кабыл болбой аткан болсо. Кийин бир адамдын бир нерсесин уурдап коюп жүргөн болсо, ошол адамдардын дуасы кабыл болбойт. Бир адам бирин ушактап коюп жүргөн болсо, гыйбат кылып, чагымчылык кылып жүргөн болсо, анын да дуасы кабыл болбойт. Эми ошол эле мезгилде бирөөнүн бир нерсесин уурдап же бир нерсесин алып коюп жанагындай бир туура эмес жол менен ырыскаланып аткан адамдардын дуасы кабыл болбойт. Ушундай нерсе. Ошон үчүн мынекен дуа бул шарт. Дуа кылыш керек туугандар. Бассак турсак дуа кыла беришибиз керек. Билбейбиз эмне качан кабыл болуп калат. Мисалы, күн бар экен, түн бар экен, дуа кабыл боло турганчы. Мына ушул экен. Демек дуа Аллахтын алдында эң маанилүү амал экенин унутпайлы. Сен муктаж болгонсуң, сиз менен биз муктажбыз да. Демек биз муктаждыгыбызды билгисек пенде болобуз. Ошон үчүн намаздан кийин, намаздан тышкары деле, тамактын алдында, тамактан кийин деле, жатаар алдында деле дуа кыла бергиле. Сөзсүз эле кол көтөрүш кереги жок. Даарат болуш шарт эмес. Кыбыла карап отуруш шарт эмес. Кетип баратасың. Мен өзү адатым бар да, ушундай машина айдап Бишкекке чейин көбүнчө жөө мындай жалгыз барган жакшы көрөм. Анан кийин мындай эме кылам, бир Куран угам, анан чуга жекен бир сабагын угам, анан кийин тынчтыкты жакшы көрөм. Көптө постоянно элдик менен жүрөсүң, ошончо анан тынчтыкты каалайм да, анан кетип баратып, анан өзүнчө Аллахыма, Кудайыма жалбара берем да. Басып барып жалбара берем, сурана берем. Бир мезгилде көзүмөн жаш кетет, жыргап алам да. Эч ким жок ыйлаган сону го. Аллахсың, сенсиң да. Алла бар, анан сенсиң, бүттү. Ошондо эмнедир Бишкекке кирип аткан жүрөгүм жумшак болгон, кирип бараткан, я Алла, эми ушу Бишкекти мага берекеттүү кыл дейм да. Аяктан келатканда буякка чейин. Кирип аткан айылыма келатканда айтам, я Алла, Аллахым барик лана фиха. Я Алла, ушул айылды мага берекеттүү кыл эми. Я ушул жерден кордук кылба, мени кордотпа. Чын, дуа кылам, рахат алам. Демек, дуадан кимде бар го, алдындар бирөөсү айткан экен. Ким дейт да, дуа кылганда, узакка чейин дуа кыла турган болсо дейт да, демек ал имандын даамын таттыр. Анткени имандуу дейт да, өз Роббисин тааныйт да. Мен өзүм имандымды өтө үмүт көтпөйүнчү. Менин иманым сиз менин иманыңыз азы билинбейт. Качан өлүп баратканда оозунан келме чыкса, мына ошондон билинет да. Ошондо да ошону тилеш керек да. Я Алла, өлүп атканда мен тилимен иман келмесин чыгарып көр. Бирок жөн эле эмес да, мондай жүрөк менен чыгышын тилейм. Дуа да, дуа. Момун үчүн эң чоң нерсе бул дуа. Пайгамбар ибадаттын чучугу деп айткан дуаны. Дуа кылабызбы иншалла? Адат кылабызбы иншалла? Адат кылалы ушунтип туугандар. Адат кылалы. Анан айтып атат, лайсал ахбару кал муайянати. Дегени пайгамбар айткан, уккан эле нерсени, уккан нерсең дейт, көргөндөй болбойт дейт. Карасаң, уккан нерсең көргөндөй болот. Кыргызда болсо, мынекен 1000 уккандан 1 көрмөк дейт. Мен бул жерде эки эмне десем, көп адамдар, мисалы, бирөө жөнүндө билбейт. Жөн укканда дагы мындай айтканда бир заиф информация болгон да. Мындай айткан бирөөнүн мындай көрө албастын информациясы болот дагы, койчу ошону, ушундай турбайбы? Жок. Карасаң, ана заифим бар. Ошол сен мына эркектер уккалап өтөнчө. Демек, субханалла, мынекен эркектер туугандар, ушундай бир нерсе уккан болсоңор, ошону тастыктабайын, оозунан сөз чыгарба. Мону мындай прищепка менен мынтып койгоч. Же болсо субханалла ат менен демек монду кармап алла.
плоскосы менен кармап алды да. Айтып ийбегиле. Билесиңер пайгамбар момундун дейт, уккан эле нерсесин айтып бериши дейт, ошонун жалганчылыгына бир далил деген пайгамбарыбыз. Ошо эмнени көрдүң мынакей мына, мени көрдүң да, туура? Эми айтсаң болот эми. Бирок, Эрмек тиякта укмуш экен, десе да, ишенбей турат. Кел көр мени, аны айт. Ушундай. Любой эле нерсе ушундай. Бирөө жөнүндө айттыбы, деп тыянак чыгарбаган эч качан мүмкүн эмес. Ошондой тыянак чыгаргандарчы, булар фитна кылуучулар болот. Жахилдин 3 белгиси бар. Мындай айтканда, надандын, илимсиздин, жанагындай караңгы адамдын 3 белгиси бар турган, ушуну багла. Биринчиси, бул Азирет Али, мен айткан жокмун, Азирет Али айтат, биринчи белгиси, ал уккан эле туура деп берет. Анткени акмак да ал далилдеп китебизде отуруп келет, жин эле. Экинчиси, дайыма өзүнүкүн туура деп эсептейт. Эмне экен экинчиси? Өзүнүкүн дайыма туура. Мен туурамын дейт. Любой мен айтча турган болсо, өзүнүкүн доказать этет, туура эмес болсо дагы. Үчүнчүсү, акмакка баары бир. Абсолютно баары бир. Неме ушул экен мына? 3 белгиси. Эмне экен биринчиси? Уккан айтып атат. Экинчиси? Үчүнчүсүчү? Баары бир экен. Мына ушу 3 белгиси менен дейт да, ал акмак дейт болду. Пайгамбар айтат, акмактын дабасы ал ахмал давал сүкүт дейт. Акмактын дейт дарысы дейт, дабасы дейт, кутулуунун жолу дейт да, ага сүкүт кармап кой дейт. Ушундай. Демек, мына ушуга көңүл айтканбыз, машалла, уккан нерсени айта бербейли. Бир эмеде бир топ адам менен сүйлөшүп отурабыз, анан бирөө келип бир кабар айтып калды. Сөз айтып калды, мындай. Ай тигинип кеттир. Ай бул мынтип кеттир. Ойлоп атам мындай. Байке точно көрдүңбү десем, жөн уктум тигинден дейт. Ал кимден укту? Ал тигинден угуптур дейт да. Ал кимден угуптур? Жеңеңден угуптур дейт да. Ошондон бери бир сөз айтып калдым даймачы. Эми деп калды. Аялдар ушакта айтат, эркектер таратат деп айтып калдым. Чын айтам. Омин анда. Субханак хамдик, ашалант, астагфируллах. Омин.